Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 6 майда Баткен областына болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыр тарткан Лейлек районунун Максат айылына барды. Мамлекет башчысы талкаланган мектептин аймагында жергиликтүү тургундар менен жолугушуп, жаңжалда курман болгондорго багыштап Куран окуду. Президент бүгүндөн баштап Максат айылында жана башка жапа чеккен айылдарда калууна келтирүү боюнча курулуш иштери башталаарын, бузулган үйлөрдүн ордуна жаңы заманбап турак жайлар курулаарын белгиледи. Курулуш иштери 2 айдын ичинде бүткөрүү болжолдонууда. Ошондой эле талкаланган социалдык жана коммерциялык объектилерде калууна келтирүү иштери башталат. Садыр Жапаров медициналык жардам көрсөтүү үчүн Баткен областына жиберилген мобилдик клиникалар жөнүндө айтып берди. Донорлук долбоорлордун алкагында мобилдик клиникалар 5 жыл арасында республиканын бардык аймактарын кезек-кезеги менен кыдырып, бийик тоолуу жана алыскы райондордун жашоочуларына акысыз медициналык кызмат көрсөтөт. Ошону менен бирге мамлекет башчысы жакын арада Баткен областына өзгөчө статус берилерин, курман болгондордун үй бүлөлөрүнө 1 миллион сом өлчөмүндө компенсация төлөнөрүн, жабыркаган ишкерлерге дагы жардам көрсөтүлөрүн баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү тургундардын көйгөйлүү суроолоруна да жооп берди. Эл негизинен мамлекет тарабынан колдоо, чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо процесси, пенсия жана жөлөк пулдар, жоголгон документтерди калууна келтирүү, жолдорду оңдоо жана башка маселелер боюнча суроолорун узатышты. Жергиликтүү тургундар менен жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийлик органдарына бир катар конкреттүү тапшырмалар берилди. Президент Садыр Жапаров башкы суу бөлүштүрүүчү жайды модернизациялоону тапшырды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 6 майда Бужум аскердик полигону менен Баткен облусунун Кыргыз-Тажик чек арасына жакын жердеги Ак суу дарыясында жайгашкан башкы суу бөлүштүрүүчү жайга барды. Мамлекет башчысы суу бөлүштүрүүчү жайды жана объекти кайтарган аскердик бөлүк турган аймакты көрүп чыкты. Жыйынтыгында президент тийиштүү мамлекеттик органдарга суу бөлүштүрүүчү жайдын техникалык абалын модернизациялоону тапшырды. Садыр Жапаров Бужум полигонундагы аскер кызматкерлеринин алдында сүйлөп жатып, мамлекет куралдуу күчтөрдүн алдындагы социалдык милдеттеринин бардыгын аткара тургандыгын жана күч түзүмдөрүнүн көйгөйлөрүн чечүүгө өлкө жетекчилиги тарабынан өзгөчө көңүл бурулаарын билдирди.